Көңіл бұрыңыздар. Москва шаарында эмгектенип жатқан мекендештер, сиздер үчүн. Врач-стоматолог Бигалиев Мақсатбек Эсеналиевич стоматологиянын бардык кызматтарын көрсөтөт. Сиздерге ыңгайлуу баада тиш ооруларын сапаттуударлоо жана тиш салуу, лечение, реставрация, удаление зубов, гигиеническая чистка, брекеттин бардык түрү, протезирование, металлокерамика, цирконий, имплантация. Бизде консультация жана рентген акысыз. Дарегибиз: метро Дубровка, улица Шарика-Подшипниковская, 40. Дем алышсыз 9-дан кечки 9-га чейин. Кененирээк маалымат үчүн телефон 8999 555 84 77. Кызганычтан улам жашырып коюшу мүмкүн. Бишкекте күйөөсү менен аялы изделүүдө. Бишкекте 33 жаштагы аял жана 41 жаштагы эркек киши изделүүдө. Бул тууралуу Ленин Риптин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 12 майда саат 23:30 чамасында милицияга билдирүү түшкөн. Анда ушул эле күнү саат 15:40 чамасында 1992 жылы туулган Мерим Кайрат кызы жумуштан 1984 жылы туулган жолдошу Тимур Абдыразаков менен бирге чыгып кеткен боюнча кабары жок экендиги айтылган. Милиция эркек киши кызганычтан улам аялын белгисиз жерде кармап турушу мүмкүн экенин билдирди. Аталган факт Ленин Рипке катталып, кылмыш иши козголгон. Учурда издөө иштери уланууда. Маалыматы бар жарандар 0700 050 505 же 102 телефон номерларына байланышса болот. Ырчы Азиз Батыровдун апасы каза болду. Ырчы дастанчы Азиз Батыровдун апасы Сабира Үсөнбай кызы дүйнө салды. Бул тууралуу Ырчы мырза социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Андагы билдирүүлөргө ылайык Ырчынын апасы 12 майда жерге берилген. Супер Кейджи порталынын эмгек жамааты Азиз Батыровдун аза кайгысын тең бөлүшүп, терең кайгыруу менен көңүл айтат. Садыр Жапаров Ташиевтер мунай базасын сатып мамлекетке оорукана салып бергенин билдирди. Президент Садыр Жапаров Ташиевтердин үй бүлөсү мунай базасын сатып, анын ордуна мамлекетке төрөт үйүн куруп бергенин билдирди. Бул тууралуу ал 13 майда Сузак районундагы Чокмор айылындагы жаңы төрөт үйүнүн ачылышында сүйлөп жатып билдирген. Мурда биздин чиновниктер дейбизби, бизнесмендер дейбизби айтор Кыргызстандан тапкан акчасын чет жакка чыгарып кетишип, ошол жакта бизнес ачып, завод, фабрикаларды салып, ошол жакта заңгыраган имараттарды куруп, бүгүн да ошол бизнестерин көзөмөлдөп Кыргызстанга кел албай жүрүшкөнүн билебиз. Мына ошолор сыяктуу болбостон Ташиевтердин үй бүлөсү өздөрүнүн мунай базасын сатып, анын акчасына ушул төрөт үйүн салып, мамлекетке өткөрүп берип жатышат деген Жапаров. Жаңы төрөт үйү 75 орундуу төрөт бөлүмү жана 75 бала ылайыкташкан ооруканасын курууга 570 миллион сом каражат сарпталган. Ага улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин апасы Алима Ташиеванын ысымы ыйгарылганы белгилүү болду. Жалал Абаддагы мунайды кайра иштетүүчү базанын Камчыбек Ташиевдин жакындарына таандык экени айтылып келген. 2022 жылы Темиров Лайф каналы Жалал Абаддагы мунай иштеткен заводдон сатылган мазут жемкорлугуна Ташиевдин жана анын жакындарынын катышын иликтеген. Ташиев бул тууралуу брифинг уюштуруп, мамлекетке зыян келтирилбегенин, тескерисинче өсүш болгонун, жакындары коррупцияга аралашпаганын айткан. Булак Азаттык. Баткенде аскер кызматкери аткезчиликке шек саналып кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Баткен облусунда коргоо министрлигинин Мурас аскер бөлүгүнүн кызматкери мал аткезчилигине шек саналып кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына караганда 28 апрелде ыкча миликтөө иш-чаралардын жүрүшүндө бодо малдарды аткезчилер менен бирге жеке өзү коштоп Тажикстанга мыйзамсыз алып өтүүгө аракет кылган учурда Баткендин Лейрек районунун Интернационал айылында коргоо министрлигинин Мурас аскер бөлүгүнүн аскер кызматкери кармалган. Бул тууралуу маалыматты УКМК 12 майда жарыялады. Материалдар укуктук баа берүү үчүн аскер прокуратурасына берилди. Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын 2021 жылдын апрель-май айындагы куралдуу жаңжалдан кийин чек аралар такталганга чейин деген жүйө менен бир тараптуу жапкан. Кыргыз-тажик чек арасында мал менен, аткезчилик жол менен дары-дармек, мал жандык жана накталай акча ташыгандар кармалып турат. 19 мартта жогорку кеңеште Кыргыз-тажик чек арасына байланыштуу келишимдер ратификациядан өткөн. Президент Садыр Жапаров 25 мартта Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы тууралуу келишимди ратификациялоо боюнча мыйзамга кол койгон. Булак Азаттык. Билл Гейтс 20 жыл ичинде байлыгынын дээрлик бардыгын кайрымдуулукка берүүнү чечти.
Microsoft корпорациясынын негиздөөчүсү миллиардер Билл Гейтс 20 жыл ичинде байлыгынын дээрлик бардыгын өзүнүн фонд аркылуу кайрымдуулук иштерине жумшай турганын билдирди. Мен дээрлик бүт байлыгымды Гейтс фонду аркылуу дүйнө жүзүндөгү адамдардын жашоосун сактап калуу жана жакшыртуу үчүн жумшайм. Ал эми фонд 2045 жылдын 31 декабрында жабылат. Мен өлгөндөн кийин адамдар мен жөнүндө көп нерселерди айтышат. Бирок мен алардын эч кимиси ал бай болуп өлдү деп айтпай турганына ишенем деп жазган ал социалдык тармактагы баракчасына. Ал фонду кайрымдуулукка 25 жылда 100 миллиард доллардан ашык акча жумшаганын, жакынкы 20 жылдын ичинде бул сумманы 2 эсеге көбөйтүү пландалганын белгилеген. Гейтстин учурдагы байлыгы 108 миллиард доллар деп бааланууда.